Жапондордун дини шинтоизм деп аталат экен. Бул көбүрөөк булардын ата бабаларынан бери келе жаткан, кылымдардан бери келе жаткан, булардын маданияты, тарыхы менен байланыштуу бир дин экен. Жапондор көбүнчө өздөрүн шинтоист деп эсептейт экен, бирок ошол эле учурда шинтоист болуп туруп эле буддизмге дагы ишенгендери көп экен. Бул жер ошол шинтоисттердин храм, чиркөөлөрүнүн бири экен. Бул жерде кантип дуа кылышат экен. Көбүнчө бул япондорду бүгүн кечээ дагы байкап көрдүм. Ошол чиркөөгө баргандан кийин биринчи тыйын таштап атышат. Тыйын таштагандан кийин эки жолу монтип кол чаап атат. Анан монтип туруп дуасын кылып атат. А бул жерде кызыктуу бир нерсе, бул жерде эми бул жердин символу мондай, могул тори деп аталган ушул дарбазалар го. Ушуну могул үстүндө жазылып тургандар булар дуалар. Ушуну ылдый жактан сатып алышат экен. Бул 1000 йендей же ошондой кымбат эле, арзан эмес. Ошону сатып алып, бул үстүндө жазылып турган дуаларга карап сатып алышат экен дагы. Анан бул жерге келип, ол дуа кылчу жерге коюп, анан дуасын аткарып, анан муну ушул жерге таштап кетет экен. Бул дагы, эми билбейм, бул чындап эле булардын ошол ата бабаларынан бери келе жаткан бир диний ритуалбы же туристтер үчүн ойлонуп табылган бир нерсеби, аны билбейм. Анан толтура бар жокто мындай тыйындарды көрөсүң. Могул азыр 10 йен, бул жакта 5 йен турат, ушундай тыйындар. Булар эмне үчүн акча берет, эмне үчүн тыйын таштайт, ал ошол чиркөөгө жардам катары экен. Ошол акчаларды алып, булар иштегендерге айлык берет экен, бул жерди карайт экен. Ошондой бир дин экен шинтоизм. Бул жерде муну аралаштырып атат. Ичинен бир номер чыгат, туш келди бир номер чыгат. Ошол номерди алып, бул жака барыш керек. Ал жердеги иштеген кызга берсең, ошол номерге карап сага бир кагаз берет экен. Ал кагаздын үстүндө бир дуа жазылып турган болот экен, бир каалоо тилек жазылып турган болот экен. Бул дагы бир диний ритуал экен. Бирок ал бекер эмес, 200 йен төлөш керек. Силердин дагы оюңарга каяктагы бир нерсеге ишенет экен деген ойлор келген болушу мүмкүн. Бирок мен ушундай силерге бейтааныш келген, силерге такыр бир түшүнүксүз келген башка адамдардын каада салттары, ишеништери, маданиятын укканыңарда критика кылбаганга аракет кылууңарды сунуштайм. Критика кылбаш керек. Ал эми ошондой адамдар, алар ошого ишенет, ошентип жашайт, алар ошентип бактылуу. Сөзсүз түрдө эле өзүңөрдүн маданиятыңардын, өзүңөрдүн диниңер менен салыштыра коюп, бирөөлөрдү критика кылган туура эмес.